Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен социалдык идеялар жөнүндө сөз кылабыз. Социалдык идеялардын бардыгын эки топко бөлүп карасак болот. Биринчиси коммерциялык кызыкчылыкка негизделген идеялар. Бул социалдык ишкерликтин негизинде түзүлгөн идеялар. Экинчиси социалдык көйгөйдү чечүүгө багытталган идеялар. Бул туруктуу бизнестер эмес, кайрымдуулук сыяктуу жөн гана социалдык долбоорлор. Көп учурда бул эки топ бири-бири менен айкалышып калат. Мисалы үчүн, социалдык көйгөйлөр ишкананын коммерциялык кирешеси бөлүштүрүү аркылуу чечилиши мүмкүн. Же социалдык ишкана туруктуу бизнес модели жок эле бир жолку коммерциялык элементти колдонушу мүмкүн. Негизги суроо ушул жерде жаралат. Биз ойлоп тапкан сонун идея кантип коомго пайда алып келип, ошол эле учурда туруктуу киреше булагын камсыз кыла алат? Эгер ушул суроого жоопту тапсак, дал ушуну социалдык ишкерлик деп айта алабыз. Идея деген эмне? Социалдык ишкерликке идеялар кантип жаралат? Келгиле ошону изилдейли. Менин түшүнүгүмдө идея бул ишкерликтеги башталгыч чекит. Анын соңку чеги жок. Идеялар өз алдынча эч кандай баага тартылбайт. Тактап айтканда, жөн эле идея сизге эч нерсе бербейт. 21-кылымда Google'да мүмкүн болгон бардык идеялардын баары айтылган. Ишкерлердин жаңы идеяларын жөндөп, кардарлардын суроо талабын канааттандыра алган жөндөмү күчтүү болот. Көйгөйдүн чечилишине таасир тийгизе алган болжолдуу идеялар көп болушу керек. Аларды ылгап, андан кийин 3-4 мыктысын тандап алуу шарт. Тактап айтканда, идея жөн гана жаралбашы керек. Алар фактыларга, статистикалык көрсөткүчтөргө жана олуттуу маалыматтарга таянышы керек. Бул адамдар менен баарлашуу, мектептерде жана ооруканаларда сурамжылоо жүргүзүү болушу мүмкүн. Жаңы идеяларды кайсы булактардан алсак болот? Биринчиси ички булактар. Изденүү, ойлонуу жана жеке байкоолор аркылуу жаралган идеялар. Экинчиси жеке байланыш. Бул сиздин чөйрөңүздөгү адамдардын тажрыйбасынын негизинде жаралган идеялар. Үчүнчүсү кыдыруу. Илимий негизи бар идеялар. Мисалы үчүн соода көргөзмөлөр, китепканалар, музейлерди кыдырып, сизге келген идеялар болушу мүмкүн. Төртүнчүсү окуу. Бул расмий булактарды көзөмөлдөө аркылуу жаралган идеялар. Мисалы үчүн гезит журналдардан топтолгон идеялар деп айтсак болот. Бешинчиси тенденцияларды иликтөө. Бул жерде инновацияга негизделген идеялар деп айтсак болот. Мисалы үчүн энергетика, жаңы технологиялар, кайра иштетип чыгуу, айлана чөйрөгө тиешелүү маселелерди изилдесек болот. Социалдык ишкерликте инновациянын орду абдан чоң. Инновация эмне экенин түшүндүрүп кетейин. Бизнесте инновация бул жаңыруу же өзгөрүү. Башкача айтканда, өндүрүшкө же товар сатууга жаңы мамиле. Анын натыйжасында инвестор же анын компаниясы атаандаштардын алдында артыкчылыкка ээ болот. Инновация өндүрүштүк чыгымдарды азайтып, продукциянын сапатын жакшыртат. Идеяңыз эффективдүү ишке ашыш үчүн 4 талапка туура келиши керек. Биринчиси, идея коммерциялык максатка кызыктуу болушу керек. Сиз идеянын зарылчылыгын жана коммерциялык пайдасын даана сезишиңиз керек. Эгер силер дүйнөдөгү эң мыкты идеяны тапсаңар деле, бирок ал акча алып келбесе, ал көпкө созулбайт. Экинчи, максаттуу аудитория. Сиз ишканаңызга зарылчылыгы бар конкреттүү кардар тобун аныкташыңыз керек. Тактап айтканда, сиздин идеяңыз ошол топтун кызыкчылыгына жана талабына ылайык болуш керек. Бизнес тили менен айтканда, сиз максаттуу аудиторияңызды тактап алышыңыз керек. Үчүнчү, эркин убакыт жана акча каражаты. Кайсы бир бизнести башташ үчүн сизде же эркин акчаңыз, же эркин убактыңыз болушу керек, же экөө тең бирге болушу керек. Акчасыз бизнес баштоого болбойт деген жаңылыш пикир бар. Менин тажрыйбам боюнча, идеяны акчасыз деле ишке ашырса болот. Себеби сизде акчадан башка убакыт же билим сыяктуу баалуу ресурстар болушу мүмкүн. Бирок кайсы бир баскычка жеткенден кийин сиздин бизнесиңиз акча керектириши мүмкүн. Сиз ал убакытта идеяңызды сынап бүткөн болосуз. Төртүнчү, социалдык көйгөйдү чечүү каалоосу. Кээде социалдык көйгөйдүн негизинде коммерциялык кызыкчылык тапканга мүмкүнчүлүк болот. Мисалы үчүн алдыңыздагы көйгөй айылыңыздагы жумушсуз улуу мундун өкүлдөрүнүн көптүгү. Мындан улам сиздин алдыңызда аларды жумуш менен камсыз кылуу маселеси туруп калат. Бул көйгөйдү чечүү үчүн сиз каалаган бизнес идеяны тандай аласыз. Дүйнөдө карылар үйүндө жашаган ата-апаларды Skype аркылуу англис тилин үйрөтүүгө түрткөн бизнес идея бар. Мындай жол менен эки маселе чечилди. Улгайган адамдар үчүн жумуш табылды жана жалгыздык көйгөйү чечилди. Сиздин идеяңыз ушул 4 талапка туура келсе, дал ушуну социалдык ишкерлик деп айтсак болот. Социалдык долбоордун ийгиликтүү болоорун аныктоо үчүн төмөндөгү 3 суроого так жоопту табышыбыз керек. Идеяны ишке ашыруу менен социалдык көйгөй чечилеби? Долбоордон күтүлүп жаткан таасири кандай болот? Туруктуу киреше булагы барбы? Бизнес идеяңызды текшерүү үчүн аны анализдөө ыкмаларын карап чыгалы. SWOT анализ жөнүндө уксаңыз керек. Бул ыкма келечектеги идеялардын эң жөнөкөй жана эң
эффективдүү баалоо куралы. SWOT анализ бизнесте 50 жылдан бери колдонулуп келет. SWOT аббревиатурасы төмөндөгүдөй болуп чечмелениет. Strength – күчтүү тараптар, weakness – алсыз тараптар, opportunities – мүмкүнчүлүктөр, threats – коркунучтар. Келгиле таблицага көңүл буралы. Биз анализдеп жаткан долбоор айылда күнөөскана куруу жана жергиликтүү жумушсуздук көйгөйүн чечүүгө багытталган. Ал долбоордун күчтүү тараптары. S тамгасы долбоордун күчтүү тараптары. Биринчиси, аймактагы социалдык көйгөйдү 2 жыл ичинде толук чечүү мүмкүнчүлүгү. Бул маалымат сурамжылоо аркылуу аныкталган. Экинчиси, идеянын жаңы жана инновациялыгы. Себеби айылда башка күнөөскана жок. Үчүнчүсү, өнүмдүү кардар үчүн маанилүүлүгү. Бул жерде дагы себеби базардагы мөмө жемиштердин сырттан импорт болуп келгени. Үчүнчүсү, долбоорду ишке ашыруу үчүн жетиштүү ресурс. Жетиштүү ресурстун болгону бил түрүндө болушу мүмкүн, же акча каражат түрүндө, же башка бир ресурс түрүндө. Төртүнчүсү, долбоорду ишке ашыруу үчүн кызыктар тараптарды тартуу мүмкүнчүлүгү. Жана бешинчиси, долбоорду ишке ашырууга жардам бере ала турган ишкердин жеке социалдык тармагы. Бул жерде ишкерибиздин тааныштарынын көптүгү болушу мүмкүн. В тамгасы долбоордун алсыз тараптары. Биринчиси, ишкердик жөндөмдүн жана тажрыйбанын жетишсиздиги. Бул жерде биздин ишкерибиздин биринчи жолу бизнес баштап жатканы жөнүндө сөз болуп атат. Экинчиси, жеке кеңсеси жоктугу. Бул жерде баары түшүнүктүү. Үчүнчүсү, долбоорду ишке ашыруу үчүн жеке каражаттын жетишсиздиги. Төртүнчүсү, жогору тажрыйбалуу шыктуу команданын жоктугу. О тамгасы долбоордун мүмкүнчүлүктөрү. Биринчиси, ыктыярчыларды тартуу мүмкүнчүлүгү. Ыктыярчылар айыл тургундардын арасынан болушу мүмкүн. Экинчиси, бул тармакта атаандаштардын жоктугу. Себеби айылда башка күнөөскана жок. Үчүнчүсү, пайызсыз каржылоону тартуу мүмкүнчүлүгү. Т тамгасы коркунучтар. Биринчиси, иштин ар кандай баскычындагы бюрократиялык процесстер. Себеби мамлекет менен иштештин татаал болгондугу себеп болушу мүмкүн. Экинчиси, потенциалдуу суроо талап боюнча маалыматтын жоктугу. Бул жерде дагы терең анализ жүргүзүш керек. Үчүнчүсү, иштеги экономикалык жана социалдык жалпы абалдын начарлашы. Башкача айтканда, SWOT анализ ишкананын күчтүү жана алсыз тараптарын анализдеп, мүмкүнчүлүктөрү жана сырттан келген коркунучтарды баалоого шарт түзүп берет. Достор, үйгө тапшырма берүү убактысы келди. 3 кызыктуу идеяны жазып чыгып, SWOT анализ аркылуу текшерип, SWOT форматында сүрөттөмө бериңиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки видео сабактан көрүшкөнчө.